Грецияда ири масштабдагы өрт чыкты. Бир нече күндүн аралыгында эле өлкөнүн ар кайсы райондорун каптаган 586 өрт кырсыгы катталган. Көп айга созулган кургакчылык менен күндүн ысыгы жаратылыш кырсыгына себеп болгон. Баарынан да чоңдугу боюнча өлкөдө экинчи орунда турган Эвбея аралы жабыркады. Куткаруучулар менен жергиликтүү тургундар биригип өрттү өчүрүүгө аракет жасашууда. Мындан сырткары Грецияда Европа менен жакынкы чыгыштын 20дан ашык мамлекети жардам берип жатат. Эл аралык деңгээлдеги колдоого карабастан, куткаруучулар баары бир жетишсиз экени айтылды. Өрт кырсыгы Грециядан башка Италия, Черногория, Түркия жана Түндүк Македонияны кыйнады. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Видеого лайк басып, ошондой эле каналыбызда эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгуроошону да баса кетиңиздер. Орусиядагы кыргыз мигранттарынын саны кыскарсын. Владимир Жириновский кыргыз өлкөсүнүн Орусиядагы элчилигинин алдына митингге чыкты. Орусиялык саясатчы Владимир Жириновский кыргыз өлкөсүнүн Орусиядагы элчилигинин астында наразычылык акциясын өткөрдү. Бул тууралуу Жириновский өзүнүн Telegram каналына жазып калтырды. Бүгүн биз кыргыз өлкөсүнүн элчилигинин жанында бул өлкөдө орустарды басмырлоо окуяларына байланыштуу наразычылык акциясын өткөрүп жатабыз. Кече эле Бишкекте бир кыргыз-орус тилдүү кассир аялга кол салды. Андан бир жума мурун кыргыздар орус жигитти шылдыңдашкан. Орустар кыргыз өлкөсүндө конок эмес. Кылымдар бою орустар көбүнчө өздөрүнө зыян келтирип, Борбор Азиянын өнүгүшү үчүн иш алып барып кетишкен. Бүгүнкү күндө да 100 миңдеген кыргыз үй бүлөлөрү Орусияда иштеп тапкан кирешеси менен жашап жатышат деп жазды Жириновский. Мындан тышкары ал Орусиядагы кыргыз мигранттарынын санын кыскартып, экономикалык байланышты солгундатууну талап кылган. Эске салсак, Бишкекте балдар паркында сатуучу кызды калькулятор менен башка чаап жиберген видео тараган. Октябрь райондук милициясынын билдиргендей, окуя 2-август күнү Горький жана 7-апрель көчөлөрүнүн кесилишиндеги соода борборунда болгон. Арыз жазган кыздын айтымында, ал күнү бейтааныш эркек киши мас болуп алып, аны менен урушуп сөгүнгөн. Чатакташып жатканда калькулятор менен башка чаап салган. Бул окуя боюнча Орусиянын кыргыз өлкөсүндөгү элчиси Николай Удовиченко социалдык тармактагы баракчасы аркылуу оюн билдиргенин жергиликтүү басмалар жазып чыккан. Күйөөсүн коркутайын деген сумда бомба бар деп чалган аял кармалды. Учурда аялдын мүмкүн болгон шериктерин аныктоо боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. УКМК мындай жалган маалыматтар үчүн кылмыш иши каралганын эскертти. Бишкектеги Айчүрөк дүйнө дүкөнүнө жардыруучу зат коюлганы боюнча маалымат берген аял кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Эске салсак, кече 9-августта Борбор калаанын чок ортосунда жайгашкан сум менен кум курчоого алынып, эл эвакуацияланган. УКМКнын ыкчам тергөө тобу сумга жардыруучу каражат коюлгандыгын жана барымтага алынгандар бар экенин, телефон чалып кабарлаган адамды аныктоо боюнча иш алып барган. Факт боюнча топтолгон материалдар кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине, кылмыш жаза кодексинин 246-беренеси терроризм актысы боюнча жалган маалымат берүү боюнча каттоого алынган. Иштин алкагында Сокулук районунда туулган 1994-жылкы ГЗА аттуу аял кармалды. Ал КУМдан Нур Телеком компаниясынын сим-картасы сатып алып, сумга бомба коюлганы жана адамдар барымтага алынганы боюнча жалган маалымат берген. Алдын ала маалыматтар боюнча аялдын мындай кылмышка баруусуна аталган сууда борбордо иштеген күйөөсү менен урушуп кеткени себеп болгон дешти УКМКдан. Учурда аялдын мүмкүн болгон шериктерин аныктоо боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. УКМК мындай жалган маалыматтар үчүн кылмыш иши каралганын эскертти.